Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mınday deyip Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Hiçbir nefs ertege emne kılışını bilbeydi. Ertegi gün al adam üçün karangı, ertege kanday jaşоо bolot, emne bolot bilbeydi. Dagı bir başka ayette وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ deydi Allah Teala. Hiç kanday bir nefs kaysıl jerde ölüşün dagın bilbeydi. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, көбүнчө жаш улгайып, өлүмгө жакындап барганда инсан өзүнү мен Алла Таалага жакындайт экенмин, өлүмгө жакындап баратат экенмин деп бир аз эске келип, Алла Таала менен адамдар менен болгон мамилесине оңдогонго аракет кылат. Бирок кээде жаштар ушундай деп ойлоп калабыз. Мен жашмын азыр, өлүм менен алыс болсо керек деп ойлоп калабыз да. Чындыгында канчалаган адамдар жаштар үйүнөн чыгып үйүнө кайтпай калды. Канчалаган жаштар машинасынан минип, машинасы менен кайра кайтпай калды. Канчалаган жаштар жумушка кетип, ошол бойдон келген жок дегендей. Демек, урматтуу бир туугандар, биздин кайсыл жерде качан өлүшүбүз белгисиз болгондуктан, ар дайым биз даяр болушубуз керек бул нерсеге. Ошондуктан азыркы өзгөчө орозонун акыркы 10 күндүгүндө кайсы бир адам орозо кармабаса дагы, Алла Таала менен болгон мамилесини оңдобосо дагы, ушул акыркы күндөрү мамилесини башкадан бир карап чыгып, ушул Алла Таала мурунку аяттарда айткандай, кайсы жерде кандай болуп жан беришини билбегендиктен, ошол күнгө даярдансын деп айтар элем. Неге дегенде, бул орозонун фазилети, кечиримдүүлүгү ушул айдагы Алла Таала берген мүмкүнчүлүктөр өтө чоң. Ошондуктан ушул айда Алла Таалага кайтып, мамилебизди оңдоп, уруш талашкан болсо, келишпегендер болсо, бири-бирине кечиришип, Алла Тааланын өзүнө кайсын деп айтар элем. Алла Таала ар бирибизди күнөөбүздү кечирсин, мамилебизди оңдосун, баарыбызды бейиште бирге кылсын.